Саламатсыздарбы, ардактуу радио каармандар, кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди тааныштыруу үчүн эфирде аты жөнүм Айжем Аламирова. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк менен тааныштырабыз. Чуңкурчакта эгемендүүлүктүн 31 жылдыгы өзгөчө салтанат менен өтүүдө. Баткенде эгемендүүлүк майрамы коомдук саясий ишмерлерге таазим этүү менен башталды. Раим Матраимовдун Исмаил Ата фонду муфтияттын жаңы имаратын курууда. Баткенде аялдар арасында Куран жарышы өттү. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Чуңкурчакта эгемендүүлүктүн 31 жылдыгы өзгөчө салтанат менен өтүүдө. Президент Садыр Жапаров эгемендүүлүктүн 31 жылдыгы жана Байтик Баатырдын 200 жылдыгына арналган майрамдык салтанатта мамлекеттик тууну көтөрдү. Көз карандысыздыктын 31 жылдыгына карата туунун бейиктиги 31 метрди түздү. Майрамдык иш-чара Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Чуңкурчак жайлоосунда өтүүдө. Иш-чарага төрага Акылбек Жапаров башында турган министрлер кабинети, Жогорку кеңештин депутаттары, өлкөнүн коомдук ишмерлери, Кыргызстанда аккредитацияланган чет мамлекеттердин эл аралык уюмдардын жетекчилери, жарандык коомдун өкүлдөрү жана башкалар катышууда. Ошондой эле Чуңкурчак жайлоосунда бул күнү 19-кылымдын көрүнүктүү саясий ишмери Байтик Баатырдын 200 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өтүүдө. Өлкө башчысы өз сөзүндө жалпы кыргызстандыктарды эгемендүүлүк менен куттуктап, мындан кийин эгемендүүлүк майрамын ар жылы ар бир дубанда салтанаттуу өткөрүүнү салтка айлантуу ниетибиз бар. Мындай кадам өлкөнүн бардык аймактарында жашаган элибизди ынтымагын арттырат, биримдигин бекемдейт, карым-катнашын күчөтөт деп билдирди. Садыр Жапаров сөзүндө быйыл жалпы аракетибиз менен мамлекеттин улуттун кызыкчылыгы үчүн бекем туруп, өзүбүздүн позициябызды чечкиндүү түрдө коргоп, республикалык бюджеттин түзүлүшүнө чоң салым кошкон Кумтөрдү улуттук кенчибизди өз энчибизге алдык деп белгиледи. Баткенде эгемендүүлүк майрамы коомдук саясий ишмерлерге таазим этүү менен башталды. Бүгүн Баткен шаарынын Борбордук стадионунда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгы салтанаттуу белгиленди. Майрамдык иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жетектеген Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурханов, Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев жана мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Ошондой эле өлкөнүн эгемендүүлүгүнө арналган Саамалыкка кошуна Өзбекстан Республикасынын Риштан районунун жетекчилери конок катары чакыртылды. Майрамдын алгачкы бөлүгү Баткен шаарындагы өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкон улуу инсандар Исхак Разаков, Абдрахманов, Орозбеков жана Масалиевдин эстеликтерине гүл чамбар коюу менен башталды. Андан соң салтанаттын расмий бөлүгү Баткен шаарындагы Борбордук стадионунда улантылды. Эгемендүүлүк күнүнө арналган иш-чаранын жүрүшүндө облус башчысы Абдикарим Алимбаев жалпы элди Кыргызстандын көз карандысыздыкты алган күнү менен куттуктады. Саамалыктын акыркы бөлүгү атайын концерттик программа жана спорттук мелдештер менен коштолду. Кыргыз Республикасынын президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы. Раим Матраимовдун Исмаил Ата фонду муфтияттын жаңы имаратын курууда. Исмаил Матраимов атындагы коомдук кайрымдуулук фондунун Фейсбуктагы баракчасына Бишкек шаарында муфтияттын жаңы имаратына капсула салуу аземи болуп, ага Кыргызстандын мусулмандарынын Азирети муфтийи Замир Ажы Ракыев, Исмаил Ата фондунун жетекчиси Раим Матраимов, бийлик өкүлдөрү, дин кызматкерлери катышканы жазылды. Анда муфтияттын жаңы имаратына демөөрчү Раим Матраимов экени белгиленген. Бул маалыматты муфтияттын басма сөз кызматы ырастаганын Азаттык сайты жазды. Муфтияттын өкүлдөрү курулуш иштери мындан 1,5 ай мурда башталып, капсула жарым ай мурда салынганын кошумчалашкан. Баткенде аялдар арасында Куран жарышы болуп өттү. Кадамжай районундагы Майдан айыл өкмөтүнө караштуу Пум мечитинде аялдар арасында Куран жарышы өткөрүлдү. Бул тууралуу муфтияттын сайтында жарыяланды. Иш-чарага Кадамжай районунун баш имам хатиби Ибрахим Ажы Хайыткулов катышып, Куран адамдын кулк мүнөзүнүн өзгөрүшүнө себепчи болот деп белгилеп, Куран жаттоонун жана анын башкаларга үйрөтүүнүн сообу туурасында баяндама жазып, катышуучуларды Куран жаттоого жана ага амал кылууга чакырды. Сынак бир пара жаттоо жана көркөм окуу боюнча болуп, жыйынтыктаганда уюштуруучулар тарабынан белектер тапшырылды.
Августка алынган жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.